Жээнбеков 19 жаштагы Бурулайдын өлүмүнө себепкерлерди аеосуз жазага тартууну тапшырды. Бүгүн мамлекет башчы менен премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жолугушуп, анын жүрүшүндө жакында эле Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндөгү 19 жаштагы Бурулай Турдали кызынын өлүмүнө алып келген кайгылуу окуяга өзгөчө көңүл бурулду. Милициянын чектен чыккан шалаакылыгынан, жоопкерсиздигинен жана өз ишин билбестиктен улам болгон бул окуяга коомчулуктун кыжырданып жатышын туура түшүнүү керек. Жаш кыздын бөөдө өлүмүнө жол берген күнөөлүүлөр баары катуу жазаланышы керек, деп белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бул окуя болгон эле күнү дароо жыйын өткөрүп, бул ишти өз көзөмөлүнө алганын маалымдады. Эске салсак, 2018 жылдын 27 майында Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө 30 жаштагы Марс Бөдөшев үйлөнүү үчүн ала качып кеткен 19 жаштагы Бурулай Турдалиеваны бычактап салган. Андан соң ал өзүнүн денесин да бычактаган. Кыздын денесине жигит эң кошу Б деген жазууну калтырган. Бурулайды 30 майда жерге беришти. Кыздын жырткычтык менен өлтүрүлүшү чоң чуу жаратты. 1-июнда ИИМ жетекчиси бул ишти жеке көзөмөлүнө алды. Мекемеден билдиришкендей, бул окуяга жолтоо болбогон милиция кызматкерлери жумуштан алынат.